Убактылуу жабып турат. Ачылса акчасын ачылгычаңда мен акчаларын берем. Кылган ишиңизге өкүнөсүзбү? Өкүнөм. Эмне ушулар көргөн коррупционерлерди урматтуу МВД сиздер көрбөй калдыңыздарбы? Эмне ушулар эле айтканда эмне бирөө коррупционер чыга калабы? Сиздер деле билесиздер, буну ачык эле түшүнүп турасыздар. Булар өздөрүнүн азында айтып атканда мына өкмөт уюмдары уже азыр өкмөттүн үстүнөн сүйлөй баштады. Бул уят да, бул мамлекет үчүн бул уят нерсе. Урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү, сиздер да мындай кичине карап, өзүңүздөрдүн жообуңуздарды берсеңиздер болот, могул жерде булардын сөздөрүн угуп, унчукпай отура бербестен. Убактылуу жабып турат. Ачылса акчасын ачылгычаңда мен акчаларын берем. Кылган ишиңизге өкүнөсүзбү? Өкүнөм. Жалал Абадтын тургундарын 3 миллион сомдон ашык суммага алдап кеткен аял кармалды. Жалал Абадта алдамчылыкка шектелип 47 жаштагы аял кармалды. Бул туурасында 11 мартта Жалал Абад ОИБтин басма сөз кызматы билдирди. Маалымдалгандай, милицияга Кюрак санариптик акча тиркемесин пайдалануу менен бир аял бир нече жарандын алдап жүргөндүгү маалым болгон. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык менен кылмыш иши козголгон. Натыйжасында шектүү катары 1977 жылы Өзгөн районунун тургуну кармалган. Кармалган аял тарабынан 27 кылмыш иши аныкталып, жалпы 3 миллион 534 миң 330 сом зыян келтирилгендиги маалым болгон. 18 февралда Жалал Абад шаардык соту тарабынан баш коргоо чарасы тандалып алынып, камакка алынган учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Мага бир Гүлзат деген аял келип, ушундай криптовалюта монета деген чыгыптыр. Ушу монетаны тез эле көзүп чоюп байып кетсе болот экен, дари получай деген да чыгыптыр деп келип ишендирип бир топ акчамы алып кеткен, бир 100 миңге жакын. Мен пенсионер адам, ага берип коюп, өзүм ана берем, мына берем деп мына 2 жылдын жүзү болду, алдап келатат. Күндөн күнгө алдайт. Сүйлөшкүсү келбейт, качат. Ушу элге айтып койгум келет, ушу эч кандай ишенимдүү адамдар келсе дагы ага ишенип буларга акчаңарды берип алданбагыла мага окшоп. Мага ошо Гүлзат деген келин келип, биз курортто эс алып аттык элек. Ошо жерге келип, ошо Крокс деген монета сатып атам. Ошону декабрдын 30-унда силерге көбөйтүп берем деп бизден эме алган. 200 миңге жакын акча бергем. Ошо менен 2023 жылы 6 апрелде алган. Ошо бойдон биз күтүп атабыз, звонить этсек, мына ана деп жүрүп ушул маалга жеттик. Дагы дары получай деген андан дагы 50 миң берсеңиз 3 күндө эле көбөйтүп берем, 150 миң болуп кетет экен, мына алып атабыз дегенден мен жок десем болбой, жок 3 күндө эле болот деп алган болчу. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 929 541 02 05. Ошо күндөн ушул күнгө чейин эч жок. Биз ушу менен буга алдандык. Биздей болуп силер да күйүп калбагыла. Гүлзат менен таанышып калып ушундай. Анан кийин ушундай бир неме ачылып атат, сайт. Ошо мисал кылып монета биткоин да айтты, ушундай көбөйүп кетти азыр деп. Алдагы күндө көбөйөт деп. Анан машинам менен ошо массажер 130 миңге алган массажерди ошо өткөзүп берди. Бир тыйын акча албай ошону болот деп. Анан бир жылча телефонго келип турду. Монета деп, мынча акча, мынча болду деп. Анан бир 4 миллиондой болду акчаңыз уже деп көбөйүп. Гүлзат айтты, мен мага жарымын эле алып берчи, мен азыр бир машина алып алайын деп. Ошентсем жок, биз бир жылда бир жолу баягы Всемирный биржадан алабыз. Ошондо гана алып берем деп койду. Ошого дейин күттүм, мына азыр жок. Элге кайрылып кетет элем. Ошого окшогон аферисттер көбөйүп атат. Силерде ушундай тузакка түшпөгүлө. 200 миң. Калган 50 миң, билеже 100 миң, 120 миң. 20 миң, 12 миң, 6 миң, 370 миң. Бунун эме дари получаем бар экен 100 миң. Ошо менен кошо. Жалпы сумма канча? Азыр эле канча ошо жетпейт. Убактылуу жабып турат. Ачылса акчасын ачылгычаңда мен акчаларын берем. Кылган ишиңизге өкүнөсүзбү?
Чек ара тууралуу мен да көп ойлондум. Жаш болсом да бул маселени терең ойлонуп, талдап мындай ойго туш болдум. Бул менин жеке пикирим. Маалымат топтоп жатып, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев неге мынча шашып чек араны чечип жатат деген суроо пайда болду. Жоон көпкө ойлондум. Жогорку кеңешке барып, УКМК төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич билдирүү жасады, депутаттар да шыр эле колдоп беришти. Геосаясатчылар, иликтөөчүлөр менин пикириме толук кошулат деп ишенем. Карапайым калк деги эле дүйнө эли билбеген чоң план тууралуу угуп калгам. Большой Афганистан деген планды уккандар барчага арабызда. Жакынкы чыгыштагы согуштун да аяктап жатканы, Орус-Украин согуштун тездик менен токтоп жатканы, Америка Кошмо Штаты менен Россия Федерациясынын жаңы фронт ачылар алдында турганынан кабар берет. Бул фронт Большой Афганистан планы болуп калышы толук мүмкүн. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы 34 жылдан бери чече албай жаткан чек ара тездик менен чечилип жатканда мына ушуга байланыштуу деп ойлоп калдым. Себеби эгер Большой Афганистан планы ишке ашса, анын залакасын Кыргызстан да тартып калышы мүмкүн. Ошондуктан Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев бул маселени кабыргасынан коюп, чек араны тездик менен чечип жатат го деген ой жаралбай койбойт. Тажик тарап чек ара маселеси чечилишине кызыктар, себеби ар жактан экинчи фронт ачылып калышы өтө ыңгайсыз жагдай жаратат. Байкасаңыздар, жогорку кеңеште Камчыбек Кыдыршаевич билдирүү жасаган күнү Талибан Тажикстанды 3 күндө басып аларын жарыялашты. Жаманы бетин ары кылсын, бирок дүйнөдөгү окуялар баарына даяр турууга чакырат. Биз ичибиз ирип, карасантайлык, ичкүйдүүлүк менен бийликке болгон кумардын азабын тартып, ойду тоону айтып, жалганды ышкыртып, чет-четтен жалган маалымат таратып, элди дүрбөлөң кылып жаткан кезде эки баатыр келечекти ойлоп, ушул кадамдарга барып жатса керек деп изилдеп койдум. Бул постума тарых баасын берет. Азыр окуп, сиз да изилдеп көрүңүз. Facebook колдонуучу Залкарбек Кудайбердиев. АКШда кыргызстандык жубайлар 6 жашар баласы менен киши колдуу болду. АКШнын Иллинойс штатында кыргызстандык үй бүлө киши колдуу болгонун Тышкы иштер министрлиги тастыктады. Маалыматка ылайык 45 жаштагы Азамат жана анын 48 жаштагы аялы Бермет жана жубайлардын МА аттуу 6 жашар баласынын сөөгү табылган. Тергөөнүн купуялуулугу үчүн окуянын чоо жайы ачыктала электиги белгиленди. Министрлик сөөгүктөрдү өлкөгө алып келүү боюнча иш жүрүп жатканын кошумчалады. Социалдык тармактарда маалыматка ылайык үй бүлө логистикалык компанияга ээлик кылган. Булак Спутник KG.